Урматтуу бүгүнкү комитеттин жыйынына катышуучулар, урматтуу депутаттар, комитеттин 10 мүчөсү катышып отурат. Мындайча айтканда кворум бар. Анда жумушубузду баштасак болот. Урматтуу депутаттар, күн тартиби бардыгыңыздарга таркатылган. Күн тартиби боюнча бүгүн 11 маселе жана 12 ар кандай маселелер. Күн тартиби боюнча кимде кандай сунуштар барбы, кошумча алымча? Жокпу, урматтуу депутаттар? Сөз президенттин жана министрлик кабинетинин өкүлүндө. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, саламатсыздарбы? Күн тартибине эмес суранып кететилик тескеме бар эле 147-31 март менен ошону күн тартибине кошуп кетсек ыраазыгынгач, анан бир маселе 8-чи вопросту күн тартибинен о защите прав потребителей күн тартибинен алып турсак, себеби доработкалар бар экен да, Минэкономия. Кайсы маселе 8-чи? О защите прав потребителей. 8-чи маселе. Урматтуу депутаттар, президент жана министрлик кабинетинин өкүлүнөн сунуш түшүп атат. Күн тартибиндеги 8-чи маселени күн тартибине алып коюу боюнча. Кыргызча айтып кетсем, урматтуу депутаттар, кечиресиздер. Кыргызча айтып кетсеңиз. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө. Кечиресиздер. Күн тартибинде 8-чи маселе, ошону күн тартибине алуу боюнча сунуш жана ар кандай маселелерде бир тескемени кошуп карап бериңиздер деп суранып атат. Бул кайсы тескеме? ГИКтин маселеси боюнча, госпотечный компаниянын. ГИКтин маселеси боюнча экен. Каршылык жокпу мурда депутаттар? Каршылык жок болсо, анда урматтуу депутаттар, күн тартибини сунуштарды эске алуу менен толугу менен дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен күн тартиби бекитилди. Анда күн тартиби боюнча биринчи маселе. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору 2-нчи окууга киргизилет. Баяндамачы Акматов Алмазбек Шаршембиевич, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы. Чакырылган Жакыпов Манас Жакыпович, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары. Сөз баяндамачыда, урматтуу баяндамачы, бул жака трибуна чыгып баяндама берсеңиз. Саламатсызбы, урматтуу Данияр Эрмекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Сунушталып жаткан Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдын долбооруна биринчи окуудан кийин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынан бир топ сунуштар келип түшкөн жана аларга карата өзүбүздүн позициябызды жазуу жүзүндө жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетине бердик. Алсак депутат Дастанбек Артисбекович Жумабековдун мыйзам долбоорунун биринчи беренесинде башка ресурстардын пайдаланышына деген сөздөрдөн кийин тышкы деген сөздү алым салынсын деген сунушуна макул эмеспиз. Анткени бюджеттик кодекстин 124 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумунун бюджеттерин аткаруунун жана мамлекеттик жана муниципалдык менчикти пайдалануунун тышкы аудити эсептөө палатасы тарабынан жүзөгө ашырылат деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле Дастанбек Артисбековичтин мыйзам долбоорунун 3-чү беренесинин 9-чу пунктунун күчүн жоготсун. Башкача айтканда, мыйзам долбоорунда кайрадан жүргүзүлүүчү аудит деген түшүнүк болбосун деген сунушка эсептөө палатасы макул эмес. Себеби мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан кайрадан жүргүзүүчү аудит ченем аудиттин жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Анткенде анда кайра иш текшерүү жүргүзүү үчүн мыйзамдуу негиздер да каралып кеткен. Мындан тышкары жогорку кеңештин аппаратынын экспертизаларды жүргүзүү бөлүмүнүн корутундусунда Конституциянын 108 беренесинде жана бюджеттик кодекстин 72 беренесинде башка ресурстардын пайдаланылышына тышкы мамлекеттик аудитти жүргүзүү каралган эмес деген тыянакка макул эмеспиз. Себеби эсептөө палатасы жөнүндө
мыйзамдын 5-чи беренесине ылайык Жогорку Кеңештин президенттин тапшырмасы боюнча эсептөө палатасы мамлекеттин катышуусунун үлүшү 10% жана андан ашыкты түзгөн ишканалардын жана уюмдардын натыйжалуулугун аудитин жүргүзө алат. Дал ушундай ченем башкача айтканда мыйзам долбоорунун 7-чи беренесинде каралган. Ошондон улам мыйзам долбоордо башка ресурстарды пайдаланышын аудит жүргүзүү деген ченем болуусу зарыл. Андан сырткары депутат Мейкинбек Акимовичтин мыйзам долбоорунун 7-чи беренесинен кийин 8-чи берене эсептөө палатасынын отчеттору деген жаңы редакцияда баяндалсын деп сунуштарына эсептөө палатасы макул эмес. Анткени депутат Жанарбек Кубанычевич Шакаев жана эсептөө палатасы тарабынан эсептөө палатасынын иши жөнүндө ар жылдык отчетту, ошондой эле республикалык бюджеттин, социалдык фонддун жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы боюнча аудиттик отчетторду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине берүү тууралуу ченемди мыйзамдын долбоорунун 11-чи беренесинин 2-чи бөлүгүндө төмөндөгүдөй редакцияда баяндоону сунушталып жатат. Эсептөө палатасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине эсептөө палатасынын иши жөнүндө ар жылдык отчетту жана республикалык бюджеттин, социалдык фонддун жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышына боюнча отчетторду берет. Ошондон улам депутат Акимович Абдалиевдин сунушун эске алуунун кажети жок деп эсептейбиз. Ошону менен бирге депутат Элвира Жыргалбековнанын мыйзам долбоорунун 8-чи беренеси төмөнкү редакцияда баяндалсын. Башкача айтканда эсептөө палатасынын 9 аудиторунан, алардын ичинен 3төн 1-нен кем эмеси башка жыныстагы адамдардан турат. Алардын курамынан дайындалган эсептөө палатасынын төрагасынан, эсептөө палатасынын аппаратынан, аймактык бөлүнүштөрүнөн түзүлөт деген сунуштарына эсептөө палатасы макул эмес. Анткени мындай сунуш Конституцияга ылайык келбейт. Себеби эсептөө палатасы мүчөлөрүн Жогорку Кеңеш тарабынан шайлап алууда Конституцияда гендердик өкүлчүлүктүн бар болуусу каралган эмес. Депутат Айбек Алтынбековичтин мыйзам долбоорунун 23-чү беренесинде көрсөтүлгөн эсептөө палатасынын кеңешинин жогорку орган катары статусун жөнгө салуу боюнча текстин мыйзам долбоорунун 9-чу беренесине которуу менен номерлерин кайра карап чыгып эске алсын жана ошондой эле мыйзам долбоорунун 8-чи беренесинин ченемдери эсептөө палатасынын кеңеш жөнүндө жоболору менен толукталсын деген сунушуна макул эмеспиз. Себеби мыйзам долбоорунун түзүмү жана жоболору Кыргыз Республикасы ченемдик укуктар актылары жөнүндө мыйзамынын талаптарына шайкеш келгендиктен мыйзам долбоорунун түзүмүн өзгөртүү жана жоболорун иретке келтирүү шарт эмес деп эсептейбиз. Мындан тышкары депутат Улукбек Зулукбарович мыйзам долбоорунун 9-чу беренесинин 2-чи бөлүгүн эсептөө палатасынын төрагасын бошотууга негиз болчу төмөндөгү мазмундагы 6-чы пункт менен толукталсын. Эсептөө палатасынын отчету Жогорку Кеңеш тарабынан канааттандырарлык эмес деп табылып, президентке Жогорку Кеңеш тарабынан өтүнүч келтирилгенде деген сунушуна эсептөө палатасы макул эмес. Себеби сунушталган ченем Конституцияга шайкеш келбейт жана мындай ченем эсептөө палатасынын төрагасынын көз карандысыздыгын чектеши мүмкүн. Депутат Айбек Алтынбекович мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 8-чи беренесинде мамлекеттик жарандык кызматтын 1-чи, 2-чи жана 3-чү класстагы мамлекеттик кеңешчинин класстык ченин ыйгаруу, ажыратуу, төмөндөтүү мамлекеттик органдын жетекчисинин сунушу боюнча президент тарабынан ишке ашырылат деп белгиленген. Ушуга байланыштуу кайталоону болтуруу максатында 10-чу берененин 8-чи пунктун алып салуу керек деген сунушуна макул эмеспиз. Себеби мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат ордуна ээлеген кызматчыларга жайылтылат. Ал эми эсептөө палатасынын аудиторлору атайын кызмат адамдары болуп саналат жана алардын жоболору эски эсептөө палатасынын жөнүндө конституциялык мыйзам менен аныкталат. Депутат Жаныбек Болотбековичтин конституциялык мыйзамдын долбоорунун 12-чи беренесинин 1-чи бөлүгүндө мамлекеттик аудит деген сөздөрдөн кийин юриспруденция деген сөз менен толукталсын. 9 деген сөз 7 деген сөзгө алмаштырылсын деген сунуштарына эсептөө палатасы макул эмес. Себеби мамлекеттик аудит жүргүзүү үчүн экономика, финансы жана мамлекеттик аудит тармагындагы адистер болуусу зарыл жана юрист кесиби талап кылынбайт. Ошол эле учурда эсептөө палатасынын укуктук актыларына экспертиза жүргүзүү үчүн эсептөө палатасынын борбордук аппаратында юристтер бар. Ошону менен бирге аудиттин жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн аудитордун кесиптик тажрыйбасы 9 жылдан кем эмес болуусу абзел. Ошону менен бирге жогоруда белгилегендей депутаттардын башка сунуштарына эсептөө палатасынын толук позициясы ушул комитетке кат түрүндө берилгендигин белгилеп кетебиз.
Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен сунушталып жаткан конституциянын мыйзам долбоорун комитеттин экинчи колдоп бериңиздерди өтүнөбүз. Көңүл бургандарга чоң рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Баяндаманы уктук. Эми суроо жоопко өтсөк. Сөз суроо берүү үчүн депутат Нарматова Надира Азимовнага берилет. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Данияр Ермекович, чакырылган баяндамачылар. Мен бир тактай турган эле сурооду айткым келет. Биринчи суроом, эмне үчүн депутаттар берген суроолордун бардыгына эле каршы пикир билгизгенсиңер да, ошонун себебин айтып бериңизчи. Ар бир депутат берген суроолорунда негиздеп туруп сунуш берип атышат. Бирок ошонун башты 90%-ine каршы пикир билгизип атасыңар да. Депутаттар дагы элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөсө керек. Ошонун жообун айтып коюңузчу, эмне себептен ошондой болду? Надира Азимовна, биз баарына каршы пикир берген жокпуз. Кээ бир жагдайлар менен баарына макул болдук. Бул жерде баары жазылган. Биз дагы аябай абдан ыраазычылык билдирип атабыз. Ушундай жакшы өзгөртүүлөр киргизип бергениңер үчүн эсептөө палатасынын пайдасы үчүн. Баарына каршы болгон жокпуз. Эми баягы мыйзамдын, анан биз баягы эл аралык Интасай, Азасай деген аудиттин жогорку органдарынын мүчөсү болуп эсептелинебиз. Ошондуктан биз ошолордун позициясы менен биригип анча-мынча мындай бул жерде редакционный эле, көбүнчөсү редакционный болду каршы болгон жерлер. Сөздөр менен эле. Рахмат сурооңузга. Менде экинчи суроом, бирок айтылган анализдерди өзүңүз берген отчетуңуздарда мен берген суроого ылайык келген маалымат бердиңиз да, ошон үчүн ошондой суроо берип атам мен. Неменен 36-cı берененин 10-cı bölümçösүн карасаңыз, мыйзам долбоорунун 33-cü беренесинин 1-ci бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын деп турат да. Ошондо кылмыш үстүндө кармалган учурларда кошпогондо эсептөө палатасынын төрагасы, аудиторлору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугусуз кармалбайт, камакка алынбайт, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылбайт деп турат. Эсептөө палатасынын төрагасына, эсептөө палатасынын аудиторлоруна карата кылмыш иши Кыргыз Республикасынын башкы прокурору тарабынан гана козголушу мүмкүн. Эсептөө палатасынын кызматкерлери кызматтык милдеттерин аткарууда, ошондой эле алар тарабынан жүргүзүлгөн аудитордук жана эксперттик аналитикалык иш-чаралардын жыйынтыктары боюнча эсептөө палатасынын кеңешинин макулдугусуз кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылбайт деп турат да. Эми ушул жерде сиздин өзүңүздүн жекече көз карашыңыз кандай? Мисалы, биздин жогорку кеңештен бекитилген 9 аудитор жөнүндө сөз болсо жолу башка. Алар ошол кылмыш жасаган болсо, учурунда үстүндө кармалгандан сырткары кылмыш жаза жоопко тартылуу боюнча жогорку кеңештин макулдугун караса болот дейм. Ал жалпы сунуш болуп атат президент тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан аудиторлор жөнүндө. Анан эми бүт эсептөө палатасынын иштеген кызматкерлерди дагы өзүңөрдүн кеңешиңердин макулдуксуз кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылбайт деген сунушту киргизгениңер бул мыйзамга дал келеби? Конституцияга, укук коргоо боюнча мыйзамдарга туура келеби ушул? Сиздин көз карашыңыз кандай? Надира Азимовна, туура айттыңар. Биз бул экинчи позицияны кызматкерлер боюнча биз дагы силер менен макулбуз буну алып салууга. Менин сунушум ошо 3-cü абзацты алып эле салбайсыңар. Эсептөө палатасынын кызматкерлери кызматтык милдеттерди аткарууда ошондой мыйзам бузуучулук болсо, сиз өзүңөрдүн алдын эсептөө палатасынын алдына кеңешинин макулдугусуз дебей эле ошол абзацты алып эле салыш керек да. Биз да кеңешип конституция алганбыз, алып коебуз муну. Азыр экинчи окууда ушуну конкреттүү түрдө мен кагаз түрүндө деле берейин сиздерге. Ушул 3-cü абзацты алып салыңыздар. Биз макулбуз. Ал эми берки деле аудиторлор жөнүндө деле конституцияга деле укуктарды коргоого карата мыйзамда деле каршы келет. Себеби ал жерде силердин тизмеңер жок да.
Муну эксперттер өздөрү деле билип турса керек. Буну ошон үчүн мен кайталап болсо да бышыктап айтып коеюн. Эксперттердин немесинде да жүрөт, теги жыйынтыгындачы, өздөрүнүн сунушунда. Ушул да карай турган маселе да. Мен эми жанагы мыйзам ченемдүү биз жогорку кеңештен 9 аудиторнун сиз төрагалар шайланган үчүн ошону ыңгайлаштырса болсо керек деген сунушту айтып атам. Өзү ушул мыйзам долбоорунун 30-беренесинин 1-бөлүгүндөгү редакцияда баяндалсын дегендин баарын эле алып салса, ошондо мыйзам ченемдүү туура болот эле да. Аудиторлорду деле алып салыш керек да. Надира Мен Азимовна, туура айтып атамбы өзү негизи? бул баягы жогорку орган катары негизи бизде бул Интасай, Азасай деп эл аралык аудиторлордун өзүнүн уюму бар. Ал жерде да көз карандысыздык каралганда биз эми бул жерден тажрыйбадан келип чыгып атат. Эгерде биз ошондой сиздер бир мыйзам чегинде биздин эмебизди коргоп койсоңуздар, биз өзүбүздүн барган жерде ачыгын айтып, өзүбүздүн баягы корутундубузду даана жазганга кичине шарт түзүлөт эле да бул жерде. Анан бизде эми тажрыйбада болуп келген биздин кызматкерлер деле баягы кээ бир токтомдорду бөлөк органдар, укук органдары кылган, силер туура эмес кылып турсаңар, бул жагы туура экен деп койгондо кичине бир туура эмес түшүнүктөр болуп. Эми реалдуу жашоодо мен туура түшүнөм аны. Силерди дагы көрүнгөн жактан басым көрсөткөндөр болот. Өзүн өктөм кылып силерди жаза турган нерсени жаздыртпаганга тоскоолдук кылгандар болот. Ошондон улам мен ошол 1-абзацты калтырсак болобу деп мен жалпы депутаттарга дагы сунуш берип атам да. Булар калгандар да ойлорун айтар, но 3-абзацты биротто эле алып салгыла. Биз макулбуз, алып салабыз. Рахмат, менде башка жок. Мыйзам долбоорун колдойм. Рахмат. Кимде да суроолор барбы депутаттар? Сөз суроо берүүчүн депутат Сурабалдиева Эльвира Жылгабековна берилет. Рахмат, урматтуу жетекчи, айтсаңыздар, мен берген сунушка эмнеге каршы болдуңуздар? Ошондо деген Кыргыз Республикасынын президентинин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши сунушу менен шайланган аудиторлордун курамынын 3/1 кем эмеси башка жыныстагы адамдар түзүлөт деген сунушту бердим элем. Анткени бүгүнкү күндө эсептөө палатасы, не только эсептөө палатасы, гендердик квотаны такыр сактабай келе жатасыздар да. Эмнеге каршы болдуңуздар? Эльмира Жыргалбековна, негизи биз бул конституцияга каршы келбейт деп сунушту айтып атабыз. Ал эми өзүңүз жакшы билесиз. 6 аудитор жогорку кеңеш тарабынан, ал эми 3 аудитор урматтуу президентибиз тарабынан дайындалат. Биз ал жака эч кандай кийлигише албайбыз, аны жакшы билесиз да. Анан эгерде жогорку кеңеш өзүңүздөр чыгарып аткан кандидаттардан бул саясатты колдойм десеңер, бул сиздердин компетенцияда го. Биз жакында эле Госбанкка кандидатураны шайлап жатканда, ошондо деген улуттук банктан критерийлерди, желательный критерийлер деп беришкен да. Сөзсүз түрдө улуттук банкта иштеген тажрыйбасы болсун деген нерселер кирген да. Ошондуктан мен ойлойм, бул кичине мындай сиз адашып атасыз. Бул биринчиси, экинчиси, эсептөө палатасынын аудиторлорун шайлап алууда ким эсептөө палатасынын аудитору боло алат деген критерийлер барбы? Бар. Биринчиден финансы экономика тармагында 9 жылдан кем эмес, аудитор тармагында да 9 жылдан кем эмес деген тажрыйбалуу жаран деп жазылып турат. Рахмат. Ошол критерийлер конституцияда жазылды беле? Эми мисалы үчүн бизге конституция мындай жалпы да, биз өзүбүзгө келатканга жазып атабыз да, бизге ушундай тажрыйбалуу. То есть ал критерийлер конституцияда жазылган жок, бирок колдонулуп жатат. Мен сунуштаган критерийлерди мындай конституцияда жок деп колдоно албайсыз деп атасыздар. Вы сами себе сейчас противоречите. Аялдарга каршымын деп эле айтпайсыздар. Өкмөттүн баары эле аялдарга каршысыздар. Сиздер тараптан келчү нерсе да, биз эч кандай кийлигише албайбыз дейм. Ошон үчүн атайын киргизели деп атабыз да. Сунуш кылып атабыз да. Бул конституциялык мыйзамга киргизиш туура болобу, бирок сиздер тараптан гендер саясатты колдойм десеңиздер, сиздер чечип турган маселе го бул. Жок, мен сизге жаңы эле бир мисалды айтып кеттим да. Биз жакында эле Госбанкка кандидатураларды караганбыз. Ошондо деген улуттук банктан критерий келди. Кечиресиздер, урматтуу депутаттар,
жакшыбы жаманбы кандидат, бирок бул талапка мындай туура келиш керек деп. Сиздерде деле ошондой критерийлер бар, бирок ал конституцияда жазылган эмес. Финансовый бэкграунд болуш керек деп не написано же. А бияктан сиз конституция такап атасыздар да. Бирок ошол эле убакта гендердик тең баланстуулук жөнүндө бизде мыйзам бар. 96-жылдан бери. Это канча 16 жыл болуп калды да. Ал мыйзам сакталбай келе жатат да. Элбек Жыгарбекович, эми комитетте кандай карап чечсеңиздер биз каршы боло албайбыз го. Жок, ошону сиз, мен ошон үчүн сунуштагам да. Давайте бир нерсеге таянайлы деп, киргизели деп. Давайте ушуну урматтуу төрага Данияр Мекович, эми баардыгыңыздар эле көрүп жатасыздар. Айымдардын саны азайып жатат. Эми улам эле мен катуу сүйлөп, анан микрофонго катуу сүйлөгөндө болбойм, бирок бул абдан туура эмес багытта кетип бара жатат биздин гендердик саясат. Биякта эсептөө палатасынын жетекчиси айтып атат. Депутаттар, вы сами виноваты, күзгү карабалы деп атат. Ошондуктан азыр ушул жерде 19 мүчөбүз барбыз да. Давайте бир сыра күзгү карап алайлы. Анан бул сунушту мен добушка коюңуздар деп суранам. Данияр Мекович. Рахмат, Эльвира Жыгарбекович, азыр кандай сразу коелу же аягында суроо жооп? Желательно сразу унталекте, пока горячо. Эсептөө палатасы мен каршы эмесмин деген позицияда жооп берип атат, мен туура түшүнсөм. Бунун баары сиздердин көз каранды. Значит, бул жерде отурган биздин мырзаларыбыздан айымдар каршы болбойт, мырзаларыбыздан көз каранды ситуация болуп калды. Келиңиздер добушка коелу. Мындай кылайлы, Эльвира Жыгарбекович, хорошо, сиздин сунушуңузду биз эске алып биз коюп беребиз, албетте. Бул сунуш. Азыр бир сүйлөшүп алсак, баардыгы суроо жоопторун берип бүтпөйбү? Анан аягында баягы чечим чыгарып атканда ар бир онаңарды берген сунушуңарды добушка коюп берейин. Кандай дейсиздер? Сиздин сунушуңуз бар. Эки сунуш мына болду, аягында чечимге келгенде ошону коюп койсок. Отдельно по каждому предложению добушка коюлат. Каршы эмессизби? Макул. Всё, макул. Анда унутуп калбайлы деп атам да. Жок, мына отдел жазып атат, бар жокту. Протокол жүрүп атат, стенограмма жүрүп атат. Рахмат. Сиз жыйынтыктадыңызбы? Меники основной вопрос ушул болчу. Рахмат анда. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Дагы. Барбы? Анда кийинки сөз депутат Талиева Камила Абдыразаковна берилет. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, депутаттар тынчыраак кылсак. Урматтуу депутаттар, тынчырап отурсак, себеби бияка депутаттар суроо берип атат. Мен өткөндө да кичине четин чыгарып айттым эле, бул эми конституциялык мыйзам болуп атпайбы? Конституциялык мыйзамдын ар бир беренеси кынтыксыз аткарылууга тийиш. Ошол 108 беренеге ылайык бул мыйзамдагы, мыйзам долбоорундагы эсептөө палатасы республикалык жана жергиликтүү бюджеттен тышкаркы каражаттардын аткарылышына, мамлекеттик жана муниципалдык менчиктин пайдаланылышына аудит жүргүзөт деп турат, беренеде. Эми мына ушудан карайлы. Бизде муну бардык райондордо, облустарда деген өнүктүрүү фонддору бар. Мисалы, Баткен облусу боюнча фонд бар, өзүңүз жакшы билесиз. Ошо боюнча маалымат барбы? Канча акча түштү, кайсыл иштерди бүткөрдү? Мисалы, Лейлек району боюнча өнүктүрүү фонду кандай маалымат бар бул боюнча? Мен муну эмне үчүн айтып атамын? Бул жерде айыл өкмөттөрдүн бюджети бул жыл сайын мындай ар бир бюджеттин беренеси толук аткарылбай атат. 50%, 60% ашып кетсе 70% бюджет аткарылат дагы, калганын ар түрдүү шылтоолорду айтып, тендерге күнөөлөп, тендер мындай болуп калды деп туруп, кийинки жылга переходящий өтмө кылып ийип атат да. Бул жерде көп мындай тиги нюанстар бар да. Мисалы, айылдык кеңештин отчетторун талаптагыдай угуп, ошол айылдык кеңештин депутаттары бюджет боюнча элдик талкуу, коомдук талкуу кылбайт. Толук аткарылбайт да. Ушул жагын эми ушул 108 берене мындай айтканда толук аткарылбай калып атат да. Кандай дейсиз? Мага ушул Баткен облусунун өнүктүрүү фонду Лейлек району боюнча айтып беримчи, кандай болуп атат ошол? Толук аткарылбай атат да, беренелерчи.
Камила Абдыразаковна, негизи жергиликтүү бюджеттерди биз 2 жылда бир жолдан кем эмес деп мыйзамга киргизилген. Аткарылган жөнүндө аудитти өзүңүз жакшы билесиз, жүргүзөбүз. Ошол жерде өзлөрүнүн коллегиясында отурумда биз биякта борбордук аппаратта эле карап, ошол ар бир айыл өкмөттүн кеңешине бүт сунуштарды чыккан ошо каржыбызлардын баарын жөнөтөбүз. Ошол жерден чара колдонгула, бюджеттин пайдаланышын, бюджеттин аткарылышын деп. Анан эми алар андан ары элге жеткизип бул иш ошо кеңештин эсинде болуп калат да. Биз ар бирине маалымат жөнөтүп турабыз, болгондой кылып. Анан бул жерде сиз жанагы өтүп кетет деген, бул жерде жанагы капиталдык курулуш боюнча эле өтүп кетет. Жана каралгандар жылга акча финансирование болбой калып, долгострой болуп кетип аткандар эле. Андай бюджеттин өзүнүн сметасында каралган жылга эле мындай кичине эле бир мындай өзгөрүш болбосо финансирование болбой калып. А так толук эле аткарылат. Ал жөнүндө бир жергиликтүү айыл өкмөттөр жанагы капиталдык курулуш боюнча эле. Эгерде маалымат десеңиз, фонддук неме жазуу түзүндө баарын толуктап туруп сизге берели. Фонддор боюнча бир маалымат бергилечи, мен да бир анализ кылайын. Анан мына Баткен облусунун статус мыйзамы бар, макам берүү мыйзамында, мыйзамга ылайык атайын салыктык анан бажылык режимдер каралат деп турат да мыйзамдачы. Кандай салыктык бажылык режимдер кирди биздин мыйзам боюнча? Эми Камила Абдыразаковна, биз бюджеттин баягы чыгыша киреше жактарын эле текшеребиз да, эми салык инспекциясы карайт ал жагынчы. Биз эми ага илигишкенге мыйзамдагы көзөмөлдөшүңөр керек да, мыйзамдар бузулуп эле атат. Себеби бул өзгөчө макам бергенден кийин өзгөчө беренелер каралыш керек да. Бардыгына бирдей болбош керек. Себеби мына ишкерлерибиз мына бүгүнкү күнү азыр 5-чи тиги маселе кылып карайбыз. Ишкерлерден тынымсыз байма-бай бизге аябай арыздар түшүп атат. Мамлекеттен бизге мындай бир жардамдар болуш керек эле. Макамды алдык. Өзгөчө бир мындай каралбай атат деп атат да. Силер эми могу көзөмөлдөөчү орган катары каржыны ушул жагына эми биздики эмес дебестен шарт түзүүгө жардам бергиле. Мына 108-чи беренеге таянып айтып атам мен. Силердин түздөн түз мына көзөмөлдөйт деп турат да, мына аудит жүргүзө алат деп турат. Ошон үчүн жергиликтүү бюджетке өзгөчөрөөк көңүл буруп бергиле. Мен мына концепциясын кабыл алууда да колдоп бердим эле. Албетте бул эми конституциялык мыйзам колдойлу, эртерээк ишке кирсин деп атабыз. Мына февралда 1-чи окуудан өттү окшойт эле. Мен колдойм. Бирок муну анча-мынча ушул айткан сунуштарды эске алыңыздар. 21-чи жылкы, 22-чи жылкы муну жыйынтыктары эмне аткарылбай калды, ошо боюнча 21 боюнча да бир маалымат берип койгулачы, эмнелер аткарылбай калды, мыйзам бузууларды. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Алтынбеков Айбек Алтынбековичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Алмазбек Шаршембиевич. Мен бир канча сунуштарды бердим эле, бардыгы дээрлик, бардыгы эле мындай кабыл алынмаптыр да. Баш мыйзамды айтсаңыз, баш мыйзамда эсептөө палатасынын мүчөлөрү деп көрсөткөнбү? Конституцияда. Конституцияда аудитору же төрагасы деп берилгенби? Мүчөлөрү деп көргөзүлгөн. Эмне үчүн анда азыр менин ошол эсептөө палатасынын мүчөсү деген терминге өзгөртүлсүн деп берип атам 14-15 беренелерде. Сиздер сунуштап атасыздар, эсептөө палатасынын төрагасы жана эсептөө палатасынын аудитору деп берип атасыздар. Айбек Алтынбекович, эми бул жанагы эле дагы айтып кеттим эле, бул эми дүйнө жүзүндө эл аралык жанагы мамиледебиз, ошондо бул кабыл алынып калган термин да аудитор деген, значит бул өзү негизи ошо финанс тармагында аудит жүргүзүп, жанагыдай өзүбүздүн көз карашыбызды көргөзүп бюджеттин аткарылышына. Ал эми мүчө дегенде эми мүчө бул бүт бардык эле комитеттерде, бардык жерде мүчөлөр бар да. Бул эми ошондой жана мен сизге айтып кетпедим беле, бул жаңы мыйзам көбүнчө ошо терминдердин баарын өзгөртүп чыктык. Биздин аудитторду кандай жүргүзөбүз, кандай түрлөрү бар дегендейчи. Анан мүчө деген бул эми баягы биз мыйзамды кабыл алып атканда ошо Интасай, Азасай деп коебуз. Ошол уюмдарга дагы биз мүчөбүз. Анан алардын дагы бизге кылган, бизге көргөзүп аткан, биз барып алар менен мындай опыт алмашып турабыз. Ошолордун дагы эмесин эске алышыбыз керек го деп ойлойм да. Алмаз Шаршембиевич, мындай да 9 аудитор бардыгынын укугу бирдей да турабы?
Бирдей. Бирок азыркы мыйзамда төрагасы деп белгилеп кетип атасыз да. Өзгөчөлөнүп кетип атат. Эми төраганы кайра сиздер урматтуу президенттин сунушу менен шайлап атпайсыңарбы? Төраганын милдети 4 аудитор, 8 аудитордон кичине өзгөчөлөнөт да, бул общий башкармалыкты алып барат, ишти жүзөгө ашырат, ошол ички иштин баарын кылат, өзүңүз жакшы билесиз дейм аны. Ооба, Алмаз Шашамович, мындай да, 9 аудитордун мындай 6-сын өз эмеси менен белгиленет турабы? 3-ü президентибиз аркылуу мүчөсү. Баш мыйзамда бардык жерде мына президентибиздин жогорку кеңештин 80-беренеде дагы 7 пунктуна көрсөтүлүп да, эсептөө палатасынын мүчөлөрү деп бул жерде. Андан кийин президент 70 статьяда жогорку конституциябыздын 5 пунктунда айтылып атат. Эсептөө палатасынын жогорку кеңеш тарабынан шайланган мүчөлөрүнүн ичинен эсептөө палатасынын төрагасын дайындайт деп атат да. Мүчөлөрүнүн ичинен болуп атат да. Сиз бул жерде мыйзамда төрагасы деп белгилеп кетип атасыздар да. Мен ошон үчүн эсептөө палатасынын мүчөсү деген терминге алмаштыруу боюнча сунуш берилдим эле. Сиз эми жанагы өзүңүз айттыңыз, жанагы башка международный баягы эмелер боюнча алдында биз аудитор деген термин калсын деп атасыз да, туурабы? Эми андай десеңер силер чечкиле мүчө деп киргизе берели, бирок анда эл аралык мыйзамды- түшүнүктө туура эмес болуп Анда калат. баш мыйзамды өзгөртүшүбүз керек да, туурабы анда? Ушундай болуп калып атат да, Алмаз Шашамович. Биз эми баш мыйзамда, конституциябызда кандай жазылса мыйзам, андан кийинки мыйзам токтомдун баардыгы ошол конституциябызга жараша кетиш керек да, кийинки мыйзамдар. Өзгөчөлөнбөш керек да. Өчүрүп койдуңуз микрофонду. Түшүндүрмөдө жазылат, бул эми аудитор деген бул эсептөө палатасынын мүчөсү катары өзгөчө укугу бар, өзүнчө милдеттери бар деген кызматкер болуп эсептелинет ал жерге. Аудитор деп ошо түшүндүрмөдө жазылат. Азыр айтсаңыз, анда ушу жогорку кеңештин депутаттары тарабынан аябай көп сунуштар келди, анын көпчүлүгү мындай кабыл алынбады да. Сиздер өзүңүздөр сунуш кылган, өзүңүздөр жазып келген гана мыйзам дээрлик ошол мыйзам гана өтүп атат да азыр. Мына мен дагы бир көп сунуш кылдым эле, дагы бир сунуш. Мына бул сиздерге керектүү нерсе да, сиздерге. 34-берене боюнча эсептөө палатасынын аудиторлорунун кызматтык автоунааларды жана кызматтык турак жайларды берүү жөнүндө жобону киргизүү мүмкүнчүлүгүн каралсын деп мен сунуш кылып атам да. Бул боюнча дагы макул болбодуңуздар да. Эмне үчүн дегенде, мына сиздер текшерип аткан министрликтердин баардыгында ошол эле жогоруда мен айткан кызматтык автоунаа, кызматтык үйлөр жана башкалар каралган да. А сиздерде жок андай нерсе. Сиздер андан баш тартып атасыздар. Биз деле бул жана мыйзамга токтомдоо жаша, Айбек Алтынбекович. Эгерде андай чечип берсеңер, бизге дагы мыйзамдан ылдый турат да. Абдан жакшы болот эле, азыр өзгөртүп чечип киргизип берсеңер. Мындай да, Алмаз Шаршамбиевич, биз бийлик булардын баарын сиз токтомду тизмесинде булар жок экен, каралган эмес экен деп, бул нерсени сиздер азыр каршы чыгып атасыздар да. Мен ойлойм, бул нерсе керек деп ойлойм да. Эмне үчүн дегенде, эгерде айлыгы жакшы болсо аудитордун, кызматтык автоунаасы, кызматтык үйү боло турган болсо, жана ошондой эле үй бүлө мүчөлөрүнүн баягы бала бакча, башка дагы жеңилдиктери боло турган болсо, анда ачык, таза, айкындуулук менен иштейт деп ойлойм да. Эгерде бул нерселер, мына бир эле жыл болду сиздердин айлыгыңыздар 20 миңден 60-70 миңге көтөрүлгөн.
биз кайра коррупция кыла бер, жасай бер, силердерге кыйынчылык болгон убакта ошол башка органдарды, министрликтерди текшерип, аларды ошол жанагы алчуусун алып иштегиле деген сыяктуу болуп калып атат да. Ошон үчүн мен ушу сунушту ошон үчүн киргизген элем. Эгерде баардык нерсе менен 9 аудитор камсыз боло турган болсо, мен ойлойм, эгерде ток болсо, жакшы иштейт деп элем да. Рахмат Айбай Алтынбекович. Мындай мыйзамга кирип мындай чечилип калса бизге жакшы эле болот. Анан биз жөн эле бир жерде жанагы токтомдо каралбай калыптыр тигип деп мындай юридикалык жактарын эле жаздык да, ошолорду тагдап. Анан чечилип калса, Биз каршы эмеспиз. мыйзамды карап атабыз, токтомду караган жокпуз да, Алмаз Шашимович. Биз мыйзамды карап атабыз. Мыйзамга депутаттардын сунуш берүүгө укугу бар да, туурабы? Туура. Биз ошо сунушту берип, биз азыр ошону талкуулап атабыз. Биз макулбуз мындай Данияр өзгөртүүсү. Элмекович, мен дагы сунушумду эске алып, ушу 34-үнчү берене боюнчачы сунушумду эске алып койсоңуздар. Анан дагы урматтуу депутаттар суроолорун берсе, анан ошону карап дагы ишти алып койсок. Рахмат. Айбек Алтынбекович, сиздин сунушуңуз сунуш аягында чечим чыгарып ушуну отдельно дошко коюп бериң деп атасызбы? Дошко отдел ар бир айтылып аткан депутаттардын сунуштарын жазып тургула. Аягында биз ошону коюп беребиз дошко. Рахмат. Анда кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Ормонов Улукбек Зулпукаровичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алмаз Шаршембиевич, айтсаңыз, ушул мыйзамда эсептөө палатасынын отчету жөнүндө берене кайсыл берене? Мен таппай атам да. Экинчи беренеде так жазылып турат. Эсептөө палатасы Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген тартипте түзүлгөн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жана Кыргыз Республикасынын президентине отчет берүүчү орган болуп саналат депчи. Кайсы маалда кандай деген бир дагы бир берене таппай атам мен. Азыр 11-чи береде. Балким бюджеттик комитет мүчөлөрү таап бересиңер. Азыр. Аз баяндама чыгып көрсөтөт. 11-чи берене дедиңизби? 11-чи беренеде экинчи пунктунда турат. Эсептөө палатасынын төрагасы эсептөө палатасынын иши жөнүндө ар жылдык отчетко республикалык бюджеттин, социалдык фонддун, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттерин аткарыш жөнүндө отчетторго кол коюу жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине берүү өзгөчө укугуна ээ деп бул кирген. Анан өткөндө Гүл Акматкуловдун айткандан кайра өзгөртүү киргиздик, отчет берет деп жазып турат азыр бул жерде. Ошол 11-чи беренеде оңдоп жаздыңарбы? Ооба, киргиздик. Жок, бул мыйзамда мен көрбөй атам мен. Экинчисинде турат Мына мынакей. депутат Мейкимбек Жерде аз сунуш берген экен да, аны кабыл албай кайсы жерге кирип калды, мен ошону таппай Улукбек атам. Зулпукарович 11-чи берененин 2-чи пунктунда мындай деп турат. Эсептөө палатасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине эсептөө палатасынын иши жөнүндө ар жылдык отчетту жана республикалык бюджеттин, социалдык фонддун жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы боюнча аудиттик отчетторду берет деп турат. Өзгөртүп жазып турду анда. 2-чи пунктунда. Мыйзамдын өзүндө жок да, мен ошону айттым. Өзгөртүп жазган болсоңор анда Өткөндө биринчи окуудан өзгөртүү киргизгиле деп берилген, ошо боюнча өзгөртүү киргиздик. Так берет деп, отчетторду берет деп турат. мына жанагы биздин жаштардын планшетинде дагы жок, кагаз мыйзамда дагы жок, ошого айттым мен. Бул сөз эгер ошондо өзгөртүү кирген болсо, бул Кирип туура. кирдик турат 2-чи берене, 2-чи пунктунда. Туура кирген болсо, жакшы ушундай болуш керек болчу да. Жакшы. Мына азыр отчет болгондон кийин отчет же кабыл алынат, же кабыл алынбайт да. Кабыл алынган учурда бардыгы жакшы. Отчет эсептөө палатасынын төрагасынын отчету жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынбаган учурда эмне болуш керек? Мыйзамда көрсөтүлгөн эмес да, бул жагы дагычы.
Жооп бересизби? Если отчет кабыл албай калса, сунуштарды силер бересиздер да. Жок, ошол сунушту биз бериш үчүн биз мыйзамга таянып беришибиз керек да, сунуштучу. Эгерде мыйзамда ал көрсөтүлбөсө, демек эч кандай сунуш берилбейт дегенди билдирет бул. Эми Улукбек Зулпукарович, ушунча жылда тажрыйбада негизи мындай болгон эмес. Эгерде төрага отчет бере албай калса, мен ойлойм, моралдык укугу да жок болуш керек андай должностко отурганга. Өзү эле кетет го деп. Туура, моралдык укук деген бул моралдык. Мыйзам бул жагынан эгерде конституциялык мыйзамда ошол көрсөтүлбөсө, анда кандай болот? Юристтер бар бул жерде, мага түшүндүрүп бергилечи анда ушул. Моралдык жакка биз уклон кылып, эми отчет өтпөй калса, морал жактан кетиш керек да деп койгон мыйзамга туура келбей калат да. Туура жогорку кеңештин тарыхында ошондой учур боло элек. Бирок ушундай учур болгон эмес деп эле биз аны жазбай койсок, кандай болот, урматтуу депутаттар, коллегалар? Мен ошол сунушту берген элем. Эгерде отчет өтпөй калса, депутаттардын 3/2 добушу менен гана, жарымдан көбү дагы эмес, деген сунушту берген элем. Буга мына биздин эсептөө палатасы макул эместигин билдирип жазыптыр. Муну эми комитеттин депутаттары силер чечесиздер. Бирок мен ойлойм, вакуум болбош керек да. Ушул убакка чейин эле отчет кабыл алынган учуру болгон эмес деп эле биз калтырып койсок, анда болбой калат. Убагында жогорку кеңештин эки ушундай рычагы бар эле. Бири акыйкатчы болчу, экинчиси эсептөө палатасы. Акыйкатчынын отчетун биз жокко чыгарып, азыр маалыматын гана угабыз. Демек, акыйкатчыны өзүбүз шайлап алып, өзүбүз кетире албайбыз, иштебей атса. Себеби биз только маалыматын угабыз. Эсептөө палатасынын төрагасы боюнча дагы азыр эгерде биз ушул мыйзамга киргизбей койсок, биз атайын боштук калтырган болобуз. Мен жанагы биринчи могул мыйзамды окуп, вообще отчет жок экен десем, жакшы, биринчи окуудан кийин киргизилип, экинчи пункт өзгөртүү болуптур, отчет жылдык отчету бар экен. Демек, отчетко баа берилет сөзсүз. Ошол баа берилгенде жаман баа берилип калса эмне болот деген жагын биз карап коюшубуз керек. Мыйзам түрүндө, мыйзам жолунда. Сунушум турат. Мен азыр силердин алдыңарга атайын сунушуму тартып алайын деп письменно кат жазып ала келдим эле. Анан кийин бюджеттик комитеттин депутаттары эмне дейт деп, колдобой койсо уят болбойн деп, алып коеюн деп келдим эле да. Анан эми ошону сиздер чечесиздер. Негизи мен ойлойм, жоопкерчилик болуш керек сөзсүз түрдө. Мыйзам жолунда болсо, мыйзамда болбой калса ар кандай ойлор пайда болот да, ар кандай сунуш пайда болот. Ушул жагын эске алып койсоңуздар. Жыйынтыктадыңызбы? Рахмат, Улукбек Зулпукарович. Негизи мына азыр комитеттин, бюджеттик комитеттин мүчөлөрү баардыгы колунда кармап турат. Бул сравнительный таблицада 11-чи беренеде турат экен. Экинчи пунктунда. Бул маселе именно отчету боюнча кирип, бул боюнча макулдук болгон. Бул турат. Сиз экинчи сунушуңузду кандай кыласыз? Артка алдыңыз же аягында депутаттар бир нече сунуштарны отдельно дошко коюп бериңиздер, же ошол жерде койдуруп атасызбы? Эми сиздин сунуш сиздики, сиз өзүңүз сунуш берсеңиз, биз карап беребиз.
бул сунушту кат жүзүндө жазып бергенмин комитетке. Бирок эсептөө палатасы бул биздин жанагы көз карандысыздыгыбызга залакасын тийгизип калат дегендигинен алып коеюн деп келген элем комитетке. Бирок ошол эле учурда эгерде ошо отчет колдоо таппай калсам эмне болот деген суроо ачык калып калат да. Анда моралдык жагын жазып коелу, анда эмне моралдык жактан жооп берсин. Я. Конкреттүү сунуш кат жүзүндө берилген, урматтуу депутаттар, алдыңыздарда бар. Анда комитет кандай чечсе ошондой болсун анда. Улугбек Зубкарович мындай да, сиз жазуу түрүндө бергенсиз, ал булар ошого каршы болду. Бирок биздин депутаттар, комитет мүчөлөрү ошо каршы пикир берилген, макулдук берилбеген сунуштардын кайрадан аягында койдуруп атат. Ошондуктан сунуштун ээси сизсиз, сиз кайра аягында карап бериңиз десе биз карап беребиз. Же ушу боюнча кала берсин, мен өзүм жазуу түрүндө жазып келген артка кайтарып атам десеңиз, анда андай болот. Ошон үчүн сиз так айтып койсоңуз сунушуңузду биз деле баягы түшүнөлү. Комитеттин депутаттары чечиңиздер. Мен сунушум бар силерде. Мен силерге давит этпеш үчүн катышпай эле коеюн, өзүңүздөр чечип бериңиздер. Жок, сиз эч кандай давление кылбай атасыз. Бул жерде ар бир депутат өзүнүн оюну, өз пикирине айтканга укугу бар. Рахмат. Анда кийинки сөз депутат Маджитова Шарапаткан Маджитовна берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Алмаз Шаршембек, сизге мен мынандай суроо, азыр дагы мындай конкретный кылып, жеткиликтүү кылып айтып койсоңуз, эсептөө палатасы жөнүндөгү азыркы конституциялык мыйзамда функционалдык кандай өз алдынчалык өзгөчөлүктөр каралды? Негизинен эле жерде азыр мыйзамда жазылган баарын Мурдакы мыйзамга караганда, мына конституциялык мыйзамда азыр кандай функционалдык өз алдынчалыктарыңыздар, өзгөчөлүктөр каралды? Негизи өзүбүздүн иш планды өзүбүз түзөбүз. 5 жылдык стратегический план болот. Анан ар бир жылдык иш чараларга 1 жылга план түзүлөт. Ошонун алкагында ишти алып барабыз. Өзүбүздүн финансыны өзүбүз чечебиз. Эми штаттык бирдиктерди болсо сиздер менен комитет менен макулдашабыз. Калган барган ар бир субъектиде, ишканаларда биздин талаптардын баарын, аргимиси баарын бериш керек. Биз ошол кандай маалымат болбосун, мына бүгүнкү күндө дагы толукталды ал боюнча. А жерде баардык маалыматтардын эч кандай жашырыгы да болбосо бизге баары бериш керек, ар бир милдеттүү түрдө. Анан негизинен мындай өз алдынча алып барабыз, негизи бизге мындай деле. Жок, мурда эле өз алдынча иш алып барчыңыздар да. Бүгүнкү күндө жаңы мыйзамда биз мурда салык кодексинде аларга тайна сведений деп койгон, жеке иш шарбаркерлерге кире албайт элек. Бүгүнкү күндө ошол жагынан дагы жеңилдик болду. Биз аларга да кирип, жанагы кирешенин, бюджеттин киреше жагын карап атканда салык толук төлөндү, ал жагын карай турган укугуна ээ болдук. Экинчиден, бүгүнкү күндө жанагы частный банктарга же болбосо ошо кредиттик организацияларга дагы бюджет менен алака түзүп, бюджеттин каражатын пайдаланса, ал жагынан дагы биз эч кандай каршысыз кирип текшерүүгө укугубуз бар. Ушул эки жагынан жаңы мыйзам боюнча кирди. Түшүнүктүү. Экинчи мен суроо, мына Элвира Сурабалды эң туура айтты. Сиздерде гендерлик тең укуктуулук каралбайт экен. Анда четке кагыпсыз. Чынын айтканда, бул баш мыйзамда турат. Биздин эң конституциябыздын өзүнчө мыйзам катарында да кабыл алынган. Ар бир ишканада, ар бир бийлик бутагында бир жыныстагы 70%дан ашпаш керек деген. Мына ошону эмне үчүн сиздер четке кактыңыздар? Шарапаткан Маджитовна, бизде негизи өзүбүздүн штатыбызда ал нерсе бизде сакталган. Бизде даже 40%га жакыны аял кишилер иштейт өзүбүздүн аппаратта.
Бүгүнкү күндө 286 аппарат штаттык бирдик. Ал эми 9 аудиторду жана айтып кеткендей сиздер тараптан келет да биз эч кандай кийлигиш албайбыз го деп ошону айттык биз. Өзүбүздүн штатта бул нерсе сакталып эле келатат. Ошону мыйзамга киргизсе болобу? Мыйзамга киргизип койсок, гендердик эме сакталып калып, мына Эльвира туура эметиптир, 12-чи берененин 2-чи бөлүгүнө киргизип коюш керек деп ойлойм. Себеби бул эң чоң мыйзамда уже жазылып турат да. Аны бузгандык болуп калат да, мына жерде эсли киргизбесек. Анан үчүнчү суроо мынагу эсептөө палатасынын өлкөнүн өнүгүшү үчүн пайдалуулугун күчөтүү максатында мыйзамда кандай өзгөртүүлөр болду? Мурдакы караганда пайдалуулугун күчөтүү. Биз ошол мыйзам негизинен анча деле өзгөрүлгөн жок. Эми эле айтып кеттик Шарапат Калмажитовна, жанагыдай купуя сырларга ар бир мамлекеттик министрликке салык кызматы болобу, бажы кызматы болобу баарына алганга укукка ээ болдук. Экинчиден жана өзүңүздөр азыр кабыл алып берсеңиздер, жанагы 9 аудиторго сиздердин уруксатыңар менен гана ошо кылмыш иштери козголсо депчи. Анткени бул кызмат абалынан эси пайдаланса өзүнүн көргөзгөн корутундусу боюнча, а так эми кылмыш иштери боюнча биз аган суранган жокпуз. Ошол экөө эле кичине эме болот. Анан жаңы терминдерди киргиздик бул эл аралык стандартка жараша. Андан кийин акыркы суроо мынагу укуктук күчү бар чечимдерди, аныктамаларды бере аласыздарбы? Долбоорлоргобу? Биз эми бүгүн жана эксперттик аналитикалык иш чаралар жүргүзүүгө укуктуу деп киргиздик. Жаңы буга чейин жок эле. Эгерде ушул мыйзам өтүп кетсе биз баа бере алабыз анализ аркылуу. Мисалы үчүн мынагу президент аппаратынан же болбосо министрлер кабинети мыйзамсыз иш аракеттерди кылса же чечимдерди чыгарса кабыл алганда ошолорду изилдөө жүргүзүп сиздер мынандай бир аныктамаларды бере аласыздарбы деген сөз да. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө буга чейин деле эгерде министрлер кабинетинен туура эмес токтом чыкса биз жазып бул жер туура эмес болуптур, бул мыйзамга каршы экен же болбосо бул жер мындай экен деп берип эле келатканбыз, жана дагы бере беребиз. Шарапат Калмажитовна. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Ражыбалиев Нурлан Аскалиевичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Менде кыска эле бир суроо, Алмаз Шашимбекович. Азыр Улукбек Зулпукарович бир маселе көтөрүп кетти да, баягы отчет берүү боюнчачы. Менде мына орусча варианты турат. Ошол жерде сиз айткан 2-чи пунктунда 11-чи беренен башында жазылып турат: председатель счетной палаты предоставляет Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики ежегодный отчет о деятельности счетной палаты. Ушул эле берененин 4-чү пунктуна дагы жазылып турат: председатель счетной палаты предоставляет ежегодный отчет о деятельности счетной палаты в Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики. То есть бир берененин ичинде бир эле сөз эки жолу бирини бири кайталап атат да, 100% окшош болчу. Бул эми редакциялык мүнөздөгү маселе ошко көңүл буруп койсоңуздар. Макул, карап чыгалы. 2-чи пункт менен 4-чү пункт 11-чи берене маани берип койсоңуздар. Рахмат. 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 Кийинки сөз депутат Алимжанов Фархатбек Айбековичке берилет. Рахмат, Данияр Ермекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндүн жыйын чакырылгандар, катышуучулар. Алмазбек Шашимбекович, у меня такой вопрос. Какая предусмотрена ответственность аудитора счетной палаты в случае выявления фактов нарушения законодательства субъектом аудита, которая не была отражена в актах ранее проведенного аудита? Фархатбек Айбекович, негизи биз мындан мурунку өткөн аудитти карабайбыз. Биз мисалы үчүн 21-ди карап кетип, ал жөнүндө силерге отчет берилсе, кийинки жылы 23-чү жылы барсак 22-чи жылкын карайбыз. Мурдагы ал жакта алдай каржы бузуулар болбонбу, ал көрө албайт. Бар какой-то жоопкерчилиги болса, Надира Азимовна айткандайчы, себеби налоговыйлерди көрүп атабыз да, көп ошондой эмне болуп атат. Тогда второй вопрос. Какие предусмотрены меры ответственности субъектов аудита за неисполнение предписания и за неполное выполнение обязательных требований счетной палаты? Примерлер болгонбу бир чоң? Негизи биз өзүбүздүн регламент боюнча аудиттин жыйынты боюнча кеңеште каралат. Анан биз
кайсы министрликтин жоопкерчилигин карай турган болсо же болбосо министрдикин карай турган министрлер кабинетине сунуштама жөнөтөбүз баардыгын. Анан сунуштаманын ичинде дагы кээ бир жерлерде ошо кармап отурган өзүнүн ошол должностной лицасына карап көргөнгө бир сунуштар жөнөтөбүз. Анан ай сайын бизге да отчет берип турат. Анан аягында такыр эле аткарылбаса биз укук коргоо органдарына укуктук баа берүү үчүн ошондой аткарылбай атат деп укук коргоо органдарына жөнөтөбүз. Биздики ошо сунуш берүү менен гана чектелип атат да бүгүнкү күндө. Ошо сунуш берилгенде бир жакшы примерлер болгонбу дейм да? Ошо сурап атабыз. Негизи биз быйыл отчет бергенде былтыркы отчетто а жерде жумуштан ордунан кызмат ордунан бошогондор да болгон, көп мындай дисциплинардык взыскание алгандар да болгон. Анын баары бар отчетто. Эметсеңиз сизге жазуу түрүндө берип коелу. Макул, сөз рахмат, ошо суроо жок. Колдойбуз. Рахмат. Кийинки сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Алмас мырза, мен колдойм мыйзам долбоорду. Бирок бир эмени учур менен пайдаланып эстетип кетейинчи. Мен былтыр каттарды жазгам да эсептөө палатага. Ошол эле завод Дастан, Мегаком, Кыргыз Телеком текшерип бергиле, аудитти бергилечи, жыйынтыктар кандай болуп атат. Себеби буларды Минцифрага берип, биз анан салыштырма кылсак да ошону. Макул деп, мага кат келген. Тура кылабыз деп, жыйынтык чыкканда биз жоопту жиберебиз деп, ошол менен тынч да. Завод Дастандыкы дагы завод Улан деген бар, анын дочерний компаниясы. Ушул боюнча эстетип кетсем сизди да. Дастан Далабаевич, бүгүнкү күндө ошо 22-жылдын жыйынтыктары боюнча аудит жүрүп жатат. Кыргыз Телекомдо аяктап калды. Берки Дастанда башталган, Мегакомдо дагы башталган. Сизге ошо бүтөр менен эле жыйынтыгын беребиз. Анткени кичине Хорошо, унутпаңыз, убакыт керек да, унутпайбыз. Все, колдойм мыйзам долбоорун. Рахмат. Кийинки сөз депутат Абдибаева Айсара Нышановна берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу катышуучулар. Алмазбек Шаршембекович, айтсаңыз, Шаршембиевич, көз карандысыз аудиттердин полномочиясына негизинен эмнелер кирет? Негизгисин санап берип коесузбу? Көз карандысыз аудиттердин полномочиясына. Көз карандысыз аудит деген ошо бүгүнкү күндө биз жогорку конституциялык мыйзам кабыл алып атпайбызбы? Мындайча айтканда биз ошон үчүн мурда болсо кабинет министринин алдындагы финспекциялар ошо бүгүнкү күндө жогорку кеңешке силер тараптуу кылып, анан урматтуу президент жагынан, силер жагынан аудиторлор келип, көз карандысыз негизи ошол. Биз негизи бюджеттин аткарылышын аткара турган бул аткаруу бийлиги да. Биз аткаруу бийлигинин үстүндө турабыз да, алардан көз каранды эмеспиз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн ар кандай корутундубузду ачык айкын силерге алып келип бергенбиз. Ошол көз карандысыз негизи ошол. Анда сизде ошо аудиторлордо сиздерде полномочия өтө көп экен да. Сиздердин ошо ишиңиздердин жыйынтыгында биздин мамлекеттин мекеме ишканалары жоопкерчиликти, тартипти, мыйзам чегинде, финансылык мыйзам чегинде кармаш керек, туурабы? Туура. Силер ошону канчалык деңгээлде аткарып атасыздар азыр? Эгерде сиздер өтө жакшы иштегениңиздерде, бизде анда мекеме ишканаларда мындай грубый нарушениялар болбойт эле да, туурабы? Айсара ханым, ишанында сиз туура айтып атасыз. Биз эгерде жылдан жылга ушу каржы бузуулар азайса, бул биздин кылган кызматтын жыйынтыгы болот эле. Тилекке каршы биз мисалы үчүн өзгөчө бул ылдыйкы звенодо бул кадрлардын текучийси болуп атат да. Биз 2 жылда бир барсак же 1 жылда барсак жакшылап көргөзүп кетсек эле, кийинки жылда кайра бөлөк жоопкерчилик кызматкерлер алмашылып, бирок негизинен мындай салыштырмалуу жылдан жылга каржы бузуулар азайып эле келатат. Өсүү барбы? Өсүү бар, бирок ушу жанагы кадрлардын бат-бат алмашуусун токтотсо жакшы болот эле. Бул боюнча дагы маянага такалат экен баары эле келип. Ал жагынан көтөрүлсө. Ошо жагын караштырсаңыздар, анан мен сизге өткөндө суроо бердим эле. Тиги эл аралык стандарттарга чыкканга эмне тоскоолдук болот сиздерге? Ошо
Бизде сиздерге сиздердин жумуштарыңыздарга талап суроолор бар да, биздин ишканалардан, банктардан турабы. Эмне үчүн ушу эл аралык стандарттарды алуу кыйын силерге? Деңгээл качан көтөрүлөт? Айшара Канышанова, бүгүнкү күндө биз 100% эл аралык стандарт менен иштеп баратабыз. Азыр эле айтып кеттим эле, жанагы Интасай, Азасайга мүчө болуп, алар менен ар дайым семинар, тренингдер жүрүп турат биз мындай мамлекеттер аркылуу. Анан бүгүнкү күндө толук кандуу өттүк биз. Жанагы шайкештик, натыйжалуулук деп баарын айтып атпайбызбы? Финансылык деп. Анан дагы эксперттик анализ жүргүзгөнгө бу дагы ошо эл аралык стандартка карайт. Бүгүнкү күндө толук өттүк, даже өзүбүздүн көрсөткүчтөрдү да өзгөртүп атабыз эл аралык стандартка карата. Биз алар менен мындайча айтканда тең эле баратабыз. Жакшы, бирок сиздерди эмне үчүн тандабайт анда? Например, ушу Улуттук банк же башка банктар эмне үчүн сиздерди тандабайт? Бул эми акционердик обществолорго караганда бул негизинен Силердин услугаңар жогору турабы же кандай? Булардан сурасак айтат да, ушу соответствие жок дейт да. Бул бир эле, бул жерде бир эле международный стандарт эмес, бул жерде биз как мамлекеттик аудитордук ишкана болуп атпайбызбы? Ал эми частный аудиторлук компаниялар, булар международный эл аралык лицензиясы бар. А биздики мамлекеттик болуп андай лицензиябыз жок. Болгон эле ошол. Ал эми өткөндө дагы ушу акылбек Өксөнбекович суроону көтөрүп атат да, биздин аудиторлор эл аралык лицензия ала алабы дегенчи. Эми бул частный андай алыш үчүн тил билиш керек деген бу. А компаниялар ошол эл аралык стандарт эмес, лицензиясы бар үчүн гана ошолор тандап атат да. Бизге ошол эле бир эле маселе ошол. Ошо эл аралык стандарттарга жооп берген, толугу менен жооп берген аудитторду чыгарыш керек да, сиздердин ошо деңгээлиңиздерди көтөрүш керек. Соответствиеге барып такалат, эффективностька барып такалат, өзүңүз билесиз да. Менде сунуш ошол жагынан иштесеңиздер, анан бул мыйзамды колдойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Ажигитов Султанбай Абдырашитовичте. Рахмат. Алмаз Шашенбеевич, мына өткенде 2 жол согуш болуп, обл администрацияда атайын счет ачып, ошол жерге эл бүт барлыгы акча которду да. 21 жылы деле 300 миллиондун тарабында, быйыл 22 жылы 369 миллион сом которулду деген сөздөр бар. Ошону сиздер текшересиздерби, жокпу? Султанбай Абдрашитович, бүгүнкү күндө ошо 22 жылы каржыланган иш-чаралардын баары бизде 23 жылы планда каралган. Бүгүнкү күндө ошо финанс министрлигине мынакей жаңыдан бюджеттин аткарылышын аудит башталып жатат. Анткени биз дагы жаңы жыл келери менен бара албайбыз. Минфинде дагы өзлөрүнүн отчеттуулугу бүткөндөн кийин гана барабыз. Биз аткарылышын гана карайбыз да. Эгерде сиздер тараптан токтом болуп жогорку кеңештен тапшырма берсеңиздер, анда ыкчам аудитти жүргүзгөнгө биз дайым эле даярбыз. Токтом түшүрсөңөр барып эле карамакпыз. Ата план боюнча биз 22 жылдыкын быйыл карайбыз мынакей, 23 жылга. То есть сиздердин укугуңуздар бар, ошону караган? Бар. Токтом чыгарып берсеңер эле карап эметкен. Анан дагы жанагы мектептерде, эми официально эле жыйлап атпайбылар, через там родительский комитет, андай тигиндей деп анча эксперттердин баалоосу боюнча Кыргызстан боюнча 5 миллиард сомго чейин акча жыйылат экен да ошондой мектептерде. Ошонун дагы мындай максаттуу колдонбойт экенде, негизинен жана директорлор, аяк бияктарлар жана байып атпайбы ошонун негизинен. Ошол жерде дагы коррупция бар. Ошол нерселерди сиздер текшергенге укугуңуздар барбы? Эми Султанбай Абдрашитович, бул фонд болуп атпайбы? Бул ата-энелердин өзлөрүнүн берген, өз ыктыяр менен берген каражат болуп эсептелет. Муну эми ордуна коюш билим берүү министрлиги менен ушу укук орган тарабынан иш жүргүзүш керек го. Жок, ал жерде мындай да, мындай өз каалоосу менен деп коет. На самом деле принудительном порядке эле, официально эле как в обязательном порядке жыйып атпайбы? Ошондуктан ал эме болгондон кийин мамлекеттик мектептерде болуп аткандан кийин ошону текшерип мындай максаттуу түрдө пайдаланганын текшерип койсоңор болбойбу? Ошону киргизип койсок Султанбай Абдрашитович, кандай дейсиз? Жакшы суроо бул. Негизи муну эми жана айтпадым, жеке фонд дегенде ошол фонддо өзүлөрү ата-энелер коому түзүлөт да, ошолор тарабынан көзөмөлдөнөт.
эгерде дагы эле ушундай тапшырма болсо сиздер жактан же укук органдары жактан аны карай алабыз. Мыйзам боюнча эми бул жеке фонддорго Ошол киргенге бизге азыркы законуңуздарда киргизилгенби ушул? Мисалы Андай киргизип койсок жок. кандай болот? Андай жок. Жок, ушундай нерселерди эгер мисалы жогорку кеңештен же башка жактан поручение болсо текшергенге. Поручение болсо укугу бар. текшеребиз, аны текшеребиз, Султан Бабирович. Токтом чыгарып берсеңер, андай текшерилет ооба. Жал токтом негизинде ошол. Ооба, негиз текшере алабыз. Мындай жөн эле, допустим, протокольный поручение менен жазса болбойбу ошол нерсе? Токтом менен болуп калат го жакшы. Эми токтомдун аткарылышы дагы жакшы мындай көзөмөлдөнөт негизи. Ушул жагын бир караштырып эме кылыш керек экен да, себебинен бул жерде чоң акча, анан тиги ата энелер деле каршы эмес ошол акчаларды берипсе балдарына берип атат. Единственное аларды беспокоить этип аткан максаттуу түрдө ошол акчалар иштетип атабы же жокпу деген суроо болуп атат да. Ошону ошол жерде жакшы түзүлгөнү мындай прозрачный эмес да. Ошого айтып атам да, ушуну мамлекет колуна алып, ушуну мындай кандайдыр бир тартипке салып койсо кандай болот деп. Ооба, эми тапшырма болсо биз через счетный текшерип беребиз биз. Тапшырма болсо. Текшерип беребиз биз. Ладно, хорошо. Эмени Данияр Ермекович, мына Баткен облусу боюнча 21-22, наверное, еще не готовы. 21-дикини кандай, акчалар кандай эме болду, ошону бир карап койсок кандай дейсиз? Мен ушундай сунуш киргизет элем да, бир эмеге киргизип туруп эле ошону караштырып койсок. Ошол акчаларды кандай, кайсы максатта, кайсы багыттарда. Да, ошолорду да. Мына. Менде кошумча бар да. Данияр Ермекович, мындай кылсак, бул киши токтом менен деп атпайбы? Анда жогорку кеңештин токтомун чыгарып берели дагы. 21-22 жылы жанагы Баткен окуясындагы элден чогулган биз жана фонд деп атпайбызбы? Фонддун акчасын максаттуу иштетилдиби? Ушул боюнча бир токтом кабыл алып берели, анда сунушту киргизип коелу. Чогуу эле бул киши көзүн сунушу. Ал жөнүндө бул айтып атпайбы? Ансыз деле текшеребиз деп атпайбы бул киши? Ошондойбу? Элден чогулган акчаны, Элден акча. мамлекеттен, бюджеттен чогулган биз планды түрдө карайбыз. Ооба, эми элден чогулган акчаны эми ал жеке фонд болгондо сизден тапшырма болсо карап бере алабыз. Официальный эмеде эме болбоду беле? Официальный счет ачылган да, обл администрация. Ооба. Ошол жерге элдин деле эмес, ошол жерге түштү да. Анда чогуу каралат экен, ооба. Ошону карай бересиз. Бөлөк фонд карай беребиз, ооба. Анткени мамлекеттерден кетти да, бизде ал каралат, ооба. Ошого жанагы акция болгондо койсок дейм да, ошону. 21-жылдыкыны Султан Бабирович, мына 108 беренеде кашкайтып жазылып турат. Бюджеттен сырткары дагы түшкөн каражаттардын аткарылышын аудит жүргүзө алат деп турат. Мен жана ошону сурадым да, ошон үчүн сунушту берели дагы экөөбүздүн ортосунда текшертирип коелу. 21-22-ни. Комитеттин отурумушуна 21-22 барбы, даярбы азыр? Азыр тиги 22-ни карап атат. Биз 23-тө карайбыз да. Султан Бабирович, бул жерде эки эме болуп атат да. Жеке жактардан түшкөн бюджет аркылуу кеткенди биз карайбыз. Ал эми өзлөрү пайдаланып койсо анда тапшырма керек бизге. Ошону бир комитетте койсок деген. Анда мындай кылайлы, биз анда комитеттен өзүнчө бир чечим чыгарайлы. Ошо сизге как тапшырма болот. Ошол 21-22 жылда айтасыздарбы? Да. Ошол боюнча Бакен окуясы боюнча ошо бюджеттен канча акча берилген болсо, ошону текшерип, анан комитетке келип ошонун боюнча маалымат берип койсоңуз. Да. Ал чечимди биз жасап беребиз. Отдел эске алгыла сунушту. Рахмат. Жана мектепти да ушундай кылып эле поручение берип койсок кандай болот? Мектептердеги чогулган акчаларды деле. Счетный палатага бир текшерип койсо жакшы болот эле да. Иретиге түшүп калат эле. Султан Бадырович, сиз жазы түрүндө комитетке берсеңиз, биз ошол негизинде биз чечим чыгарайлы, анан буларга на исполнение жөнөтөйлү. Хорошо. Анунасы жок. Сиз просто так баягы сунушуңузду жазы түрүндө тактап берсеңиздер, чтобы было понятно, кайсы жерди текшериш керек. Хорошо, рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, кийинки сөз депутат Маматалиев Мален Абдрахмановичке берилет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр Айбек Алтынбековичтин сунушун өзүнчө кое атпайбызбы? Ошону мен айтып коеюн дедим эле. Тактап Конституция боюнча 70 беренеде так дана жазылып турган да, члены счетной палаты. Же болбосо мүчөлүгү эсептөө палатанын депчи. Ошого по тексту карап көрсөк, мына мыйзамдын 12-13, 14, 15 пункттардын бардыгына
мүчөлүгү деп жазыш керек. Эгер аудитор деп сөз калтыра турган болсо маселе жок. Тири аудитор деп койсо болот, же в скобках аудитор деп койсо болот. Его можно отметить. Но сөзсүз түрдө Конституцияда кандай жазылса, ошону чогуу жазып кетишибиз керек. Буну чогуу колдоп коюп бериңиздерди суранып элем. Башка маселе жок. Рахмат. Рахмат. Анда кийинки сөз депутат Бакиров Өмүрбек Мирзараимовичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович. Бұл мыйзамды колдойбуз. Анан менде тактай турган бир маселе бар да. Мына биздин ар бир чакырылыш жогорку кеңеш келгенде, ар бир чакырылыш келгенде ушул жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына кирет да. Эсептөө палатасыны шайлоо, акыйкатчыны, мына ошолордун катарында ушулар дагы бар. Мына ушул эсептөө палатасы канча жылга шайланат? Негизи мүчөлөр 5 жылга. 5 жылга. Бизде практикада мына мисал үчүн ошо 5 жылга шайланды. Аудитор, 9 аудитор. Ошонун бир себептерден улам бир жарымдаганда анын орду бошоп калды бир себептерден улам. Ал кийинки келген адам, кийинки келген аудитор канча жылга шайланат? Адагы 5 жылга шайланат. 5 жылга 5 жылга шайланат. Андай болбош керек да өзү негизденчи. Жогорку кеңеш дагы бул мыйзам боюнча 5 жылга шайланат деп жазылган. Бирок жогорку кеңеш эгер депутат кетип, депутаттын ордуна дагы башка депутат келсе, ал ошонун жана 5 жылдык срокун ичинде болот да. Сиздерде дагы ошондой деп жазылып турат бул жерде. Эсептөө палатасы 5 жылга шайланат деп туруп. Бирок жанагы кийинки чакырылышка дагы срок өтүп кетип атат да. Ар бир чакырылыш, мисалы үчүн 6-5 чакырылыш келгенде өзүнүн акыйкатчысыны, ана мамлекеттик мына ушул бюджетти, мамлекеттик каржыны, мамлекетти сарамжалдыгын ушул жана каржы жагыны көзөмөлгө алыш үчүн жогорку кеңеш өзүнүн эсептөө палатасын шайлайт. 6-чы чакырылышта дагы, мына 7-чи чакырылышта дагы ар бир чакырылыш өзүнүн гана аудиторлорун, өзүнүн эсептөө палатасын шайлаш керек да. Мына 6-чы чакырылыштагы шайланып калган аудиторлор бүгүн 7-чи чакырылышта дагы отурат. Эртең 7-чи чакырылыш бүткөндөн кийин 8-чи чакырылышта дагы ушулардын жана калдыктары калат да. Ошон үчүн биз дагы жана жогорку кеңеш 5 жылга шайланабы, 2 жылдан кийин башка депутат келсе, ал 3 жыл эле отурат. Сиздердики дагы кайрадан 5 жыл отура турган болуп калып атат да. Мына ошол суроону биз карашыбыз керек да. Кандай дейсиз? Карап көрүңүздөр эми сиздер кандай чечсеңиздер биз. Мен сунушумда Данияр Эрмекович. Данияр Эрмекович, мына ар бир чакырылыш өзү келгенде өзүнүн акыйкатчысыны, анан ушул мамлекеттик бюджетти көзөмөлдөш үчүн өзүнүн эсептөө палатасыны шайлашат. Бул ар бир чакырылыштын өзүнүн укугу да, жогорку кеңештин ыйгарым укугуна кирет. Мына ушул 6-чы чакырылышта, мисал үчүн 6-чы чакырылышта шайланып калган аудиторлор бүгүнкү 7-чи чакырылышта дагы отурат да. Буларды деле ошол 5 жылга деп, ошол 5 жыл мөөнөттүн ичинде болуш керек. Алмашкан болсо 2 жылдан кийин, калган 3 жыл гана отуруш керек. Жаңы сазыв келгенден кийин булар толугу менен кетип, кайрадан толугу менен келиш керек. Жаңы сазыв өзүнүн жаңы аудиторлорун шайлаш керек да. Өзү мына ушундай, мындай түшүнүк ушундай болуш керек мыйзамчы. Эгер мына биз азыр Счетный палатанын төрагасы каршы болбой атат, эгер макул болсоңуздар, биздин шайлаган аудиторлорубуз эсептөө палатасы 8-чи чакырылышка өтпөш керек да. 7-чи чакырылыш менен булардын мөөнөтү бүтүш керек. Биздин мөөнөт бүткөндө булардын дагы мөөнөтү бүтүш керек. 8-чи чакырылыш келгенде өздөрүнүн эсептөө палатасын өздөрү тандап алыш керек. Мына түшүнүп атасыз да? Жогорку кеңеш, мисалы үчүн, биз 2 жыл отургандан кийин жогорку кеңештин бир депутаты бир өзүнүн мындай себептерден улам кеткен болсо, ал 3 жыл гана отура алат да. Мыйзамда так жазылып турган, жогорку кеңештин депутаты 5 жылга шайланат. Буларда деле 5 жылга шайланат деп турат. Бирок булар жанакы өзүнүн мөөнөтүнөн мурда өтүп кетип атат да.
Мен сунушум ошол жана 5 жылдык мөөнөттүн ичине кириш керек да бардыгы. Өмүрбек Мырзалиевич, мага уруксатпы 1 минут? Ооба, жооп бересиздер ушу. Оюңузду угушубуз керек. Мен сиздерди карап көрүлө дедим, бирок мындай процедурага мен каршымын, өзүм позициям да. Сиздер мени эметпегиле, анткени 9 аудитор силер менен кетип, кайра 9 жаңы келгенде жаңыдан ишти башташ, биздики баягы 1 жылдык эмени караганда үзүлбөгөн процесс болуп, бирөө кетип келе бергени бул өзү жакшы иштин жүрүшү үчүн. Анан баары кетип калып, силер келчи кайра келип, оптом кеткенде 1 жылдын отчету сырык болот деген менин оюм да. Анан өзүңөр көрөсүздөр. Мен ага каршы элемин, бирок сиздер көргүлө деп атпайм. Мен макул деген жокмун. Позициябыз биздики аудиторлар да бул жерде отурат, по-моему, каршы болот болуш керек. Туура эле айтып атасыз, бирок мындай жери бар да, жогорку кеңеш жаңы чакырылыш келгенде өздөрүнүн эсептөө палатасын өздөрү шайлаш керек да. Бул сиздер да жаңы келетсиздер. Жаңы ошол жанакы эскилерден калып кетпеш керек деп атам да. Биз 8-чи чакырылыштын жанакы ыйгар укуктарын пайдаланып калбашыбыз керек. Мен иштин кызыкчылыгы үчүн айтып атам, анан сиздер. Жок, эми мындай логика болуш керек да. Болду. Мен сунушум ушулда эми негизинен урматтуу депутаттар мындай. Biz 5 жылга шайланабыз да, 5 жыл мөөнөтүбүз бүткөндөн кийин биз кетебиз. 4 жыл убакыт өткөндөн кийин 1 жылга келген шайланып келген депутат дагы акыры 1 жыл отурат же болбосо 6 ай отурат. Ушул сазыв бүткөндөн кийин ушул срогун бүтүп кетет. Шотный палатадагы мына ушундай эле болуш керек. Бул жогорку кеңештин ыйгар укуктарына кирет. Мына ушул жогорку кеңеш келип, ар бир чакырылыш келгенде өзүнүн эсептөө палатасын өзү шайлап алыш керек. Жаңы курамыны. Эскиден калбаш керек деп атам да. Эгер каалай турган болсо, эскилерин кайрадан шайлап алса боло берет. Мен сунушум ушул. Рахмат. Өмүрбек Мырзалиевич, мындай болуп атат да, негизи сиздин оюңузду биз түшүндүк, жакшы эле ой болуп атат. Анан биз мындай форс-мажор болуп аткан да, урматтуу депутаттар. Кулак салып тургула. Форс-мажор эмнеде болуп атат? Мына 6-чы чакырылыштын депутаттары 5 жыл отурбай 6 жылдан ашыгыраак отурушту. Баарыбызга белгилүү болгондой 20-жылкы шайлоо жокко чыгып, кийин 6-чы чакырылышта келгендер 6 жылдан ашыгыраак отуруп калды да. Анан анда получается счетный палатаны 5 жылга чакыргандар, раз парламент 1 жылга узарып калса, булардан 1 жылга узарып калды болуп калат да. Какой-то нормалар туура келбей атат. Анан экинчиден биз все-таки конституционный мыйзам. Анан ушуну сиз жазуу түрүндө берсеңиз, мен ойлойм бүгүн аябай көп сунуштар түштү. Бүгүн биз жөн эле талкуулап, анан түшкөн жазуу түрдө түшкөн сунуштарды Элвир Жылгабековдун сунушунун негизинде биз дошко коюп берели. Анан өткөн сунуштарды булар алып кайра кетип, кийинки неделяга ошону табличный формада кылып кандай отургузат, ошону отургузуп келсин. Себеби азыр сиздин сунушуңузду биз жазуу түрүндө бүгүн кабыл алып коелу, а булар биздин юротдел, отдел экспертизы, аппарат президенттин юротделу ошо сиздин сунушуңузга өзүнүн корутундусун берсин. Ошондо мен ойлойм туура болот. Себеби биз азыр шашылышта өткөзүп койсок, эртең дагы вето менен келсе, все-таки бул президенттен келген мыйзам долбоор, ошондуктан тем более конституционный мыйзам. Ошону биз сиздин сунушуңузду кабыл алып коелу, кийинки неделяга биз ошолорду корутундусун алып карап коелу, кандай дейсиз? Каршы эмеспи? Все, макул. Анда урматтуу депутаттар, суроого жазылгандар баары суроону берип бүтүштү. Надира Азимовна аягында бир кыска суроом бар эле деди. Анда сөз Нурматова Надира Азимовнада. Рахмат. Алмазбек Шаршембиевич, мыйзам долбоору боюнча мен тиешелүү суроолорумду бердим, сунушумду бердим. Азыр комитеттин депутаттарга колго салынса. Мен күн тартибинен сырткаркы бир сунушту Данияр Эрмекович протоколдук тапшырма катары берип коюшуңузду суранам. 2014-жылы Ноокат районундагы Мурзагапаров атындагы мектепте жөндөмдүү балдардын жатак гимназиясынын базасында педагогикалык жана инновациялык усулдарды жайылтуу максатында атайын лабораториялык борбор ачуу үчүн мектептердин техникалык каражаттары менен камсыз кылуу боюнча атайын Россиялык гранттан келген каражаттан 15 миллион каражат бөлүнгөн 14-жылы. Анан ошол мезгилде Элге билим берүү министрлиги 14-жылдын күзүндөсү ноябрь айында бөлүнгөн каражатка карабастан 15-жылдын июнь айына чейин тендерди өткөрбөй жүргөн да.
Анан ошол 15-жылы тендерди июнь айында өткөрүп, ошол бөлүнгөн 15 миллион акчанын 8 миллион 965 мың 385 мың гана каражатына Ноокат районунда 26 мектепке интерактивдик класстын техникалык каражаттарын, анан 5 лабораторияга Мурзагапаров мектебине каражат берген дагы, экинчи транштагы калган каражатты 7 миллионго жакын каражатты бүгүнкү күнгө чейин барган эмес да. Болгондо дагы бул өткөргөн тендерди ошол мезгилдеги ошол министрликтерге тиешелүү Тоо Ашкан деген жекече ошол ишкана аркылуу, ОСО аркылуу тендерди уттуруп, ошондой жумуш жасагандагы 15-16 жылдан баштап булар каражаттын эмне болгону белгисиз да. Ушу мезгилге чейин алып барган техникалык каражаттар кириштелген да эмес, элге билим берүү министрлиги немен райондун элге билим берүү бөлүмүндө бухгалтериясында кириштелген эмес, түздөн түз ошол мектептерге гана тапшырып, акты түзүп кеткен боюнча калган. Эми биз комитет, бюджет комитети болгондон кийин мамлекеттин каражатынан бөлүнгөн каражаттын сарамжалдуу пайдаланышыны биз мындай принцип үчүн дагы ушул маселени немеге эсептөө палатасынан мен өткөндө ооз-эки суранган элем. Алар жеринде азыр мындай эле карап келишти. Ошон үчүн алардын келип алып келген справкасына таянып туруп, мен расмий түрдө комитеттин атынан протоколдук тапшырма берсеңиз, мен жазуу түрүндө дагы неме эсептөө палатасына кат берем өзүмдүн атымдан. Ошол Ноокат районуна бөлүнгөн, именной болуп бөлүнгөн 15 миллион каражаттын сарамжалдуу пайдаланышы боюнча атайын расмий түрдө ревизия жүргүзүп, комиссия түзүп, ошонун акыр аягына чейин биздин комитетке жыйынтыгына билдиришсе, күн тартибине киргизип, кийин ушул маселени карасак. Себеби мамлекеттин каражатындагы көрүнгөн министрликтер каалагандай калчай берсе, анда биз кантип өсүүнүгөбүз. Ошондуктан арадан бери 14 жылдан бери 8 жыл убакыт, 9 жыл убакыт өтүп атат. Ушуну ойлогон адам жок. Мен былтыртан бери элге билим берүү министрлигине жогорку кеңештин трибунасынан 4 жолу протоколдук тапшырма бердим. Уккусу келбейт. Анын үстүнө 3 жолу министрлер алмашып кетти. Анан мен өткөндө атайын эсептөө палатасына тиги Арымжан Топчубаевичке айттым эле, ал киши жоопкерчилик сезип текшерип келди. Болгону биз расмий түрдө протоколдук тапшырма берели, мен да кат жөнөттүм. Ошону менен комиссия түзүп текшерип биздин комитетке алып келсе жыйынтыгынчы. Бул жөнөкөй маселе эмес. Бир районго барган каражатты элге билим берүү министрлиги 7 миллион деп жок кылып койгон болсо, эч ким артынан түшпөсө, ушу кантип болсун? Рахмат. Ушу менин сунушумду кабыл алып койсоңуздар. Рахмат. Отдел жазылы эске алгыла. Анан Алмазбек Шаршембиевич, сизден да суранам, ушул маселеге өзүңүз көзөмөлгө алып туруп, комиссия түзүп, атайын ревизия жасап, элге билим берүү министрлигинен баштап архивинен көтөрүп, Ноокат районуна чейин ушул кызматкерлерди жөнөтүп текшерип, жогорку кеңештин бюджет комитетине сунуш кылып берсеңиз жыйынтыгын. Макул, Надира. Рахмат сиздерге. Рахмат. Депутат Бакиров Өмүрбек Мырзалиевичте тактоочу бир суроосу калыптыр, анда сөз сизде. Бул мыйзам боюнча эмес, урматтуу баяндамачы. Сиз мына биздин эсептөө палатанын төрагасысыз. Бизде жакында ушул улуттук банктын финансылык тышкы аудиторлоруну тандоо болот да, мына ошуга катыштыңыздарбы? Биз жок катышкан жокпуз. Сиздерде укук бар да катышканга? Эгерде мындай чакырык болсо официально эметет эле, бирок берген жок. Негизинен биздин ушул счетный бала эсептөө палатасы өзү ал жерге катышыш керек да. Ар жылы ушундай тышкы башкаруу жана финансылык немесин тышкы башкаруу аудиторлоруна тандоо болот. Заявка беришиңиздер керек да сиздер дагы. Мындан аркысын эске алам да. Сиздер дагы көзөмөлгө алып койсоңуздар ушулар. Макул. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, суроо жазгандар баары суроону берип бүтүштү. Эми талкууда бардыңарга белгилүү болгондой аябай кызуу талкуу болду. Кээ бирки депутаттардан түшкөн сунуштар, эске алынбаган сунуштар жана каршы
азыр заключение бергендер боюнча кайрадан дошко коюп бериңиздер деп суранды. Ошондуктан урматтуу депутаттар, туура көрсөңүздөр, биз бүгүн сунуштарды дошко коелу. Өткөн сунуштарды анан кийинки неделяга булар ошо сравнительный таблицаны кылып отурусуп келсин. Себеби биз түшүнүшүбүз керек да, сунуш кандай отурду. Кээ бирки сунушту өттү, бирок отделдар туура эмес түшүнүп, мазмуну туура эмес болуп калат. Ошондо мен шашпайлы анда бүгүн. Себеби все-таки бул конституциялык мыйзам. Анда мына азыр бир нече сунуштар түштү, отдел аны толугу менен жазып отурат. Азыр биринчи сунуштарды дошко коебуз. Анан кайсы сунуштар доштон өткөн болсо, кийинки понедельникке ошону сравнительный таблица жасап, ошону отурусуп келсин бизге. Ар бир сунуштун ээси көрсүн. Ошо көңүлү, ошо өзү кандай сунуш берген ошондой отурду деп. Ошондо кандай дейт, каршы эместерби? Анан дош берели кийинки неделяда. Туурабы? Только сунуштарды салабыз. Анан отурса, ошону отуруш керек. Өтсө. Ошон үчүн айттым. Ошон үчүн бүгүн биз сунуштар өткөсөйлү, анан булар отурсат да отдел. Ошондо айтат, кайсыга карама каршы келип атат. Анан шашпайлы дегеним да, себеби ошону туура болот деп ойлойм да. Анда дошко Камила Абдразаковна Талиева. Мындай кылалы, чынында бүгүн дошко койгонго болбойт. Себеби абдан эле маселелер көп чыгып калды. Азыр депутаттар өздөрүнүн сунуштарын өздөрү защитага коргошту. Ошонун ар бирин азыр коюп туруп, эмкиде баягы сравнительный таблица сыяктуу кылып алып келсин, отургузуп, эгерде макул болбой, тиги Айбек Алтынбекович айткандай, карама каршылык мыйзамдар жол бербей турган болсо, ошону да далилдеп көрсөтсүн да булар. Туурабы? Ошол эмен тушуна далилдүү бергиле. Анан биз кайра дагы дошко кое албай отурбайлы да. Ушул жерин айтып коеюн деген. Биздин сунуштардын баарын так болуп келсин эмкиде, Рахмат. Бул жерде Улуттук банктын төраганын орун басары сөз сурап атпы? Сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу Данияр Эмекович, урматтуу депутат. Аты жөнүңүздү айтып. Манас Жакыпов, Улуттук банктын төрагасынын орун басары. Биз негизинде бул мыйзамдын долбоорун колдойбуз. Бирок бизде бир редакционный характер бир сунуш бар эле, 6-биrini катары. Биякта эми бизде Улуттук банк жөнүндө конституциондук мыйзам бар да, ошо ылайык болсун да редакция, ушул эле сунуш. Аны жазуу түрүндө бергенсиңер сунушту? Ооба, бергенбиз, бирок керек болсо дагы бир жолу. Ооба, ылайыкташтырганбыз. Ооба, сиздердикин киргизбедикпи? Ооба. Болду. Аны силер уже кеңешип оны кылыпсыңар. Анда мындай кылайлы, урматтуу депутаттар, негизи баардык суроону берип түштү. Эми дошко өтөлү, баягы сунуштарга. Өзүнчө бул жерде бизде сунуштар келип түшкөн, бир нече депутаттардан. Биринчи сунуш депутат Нарматовадан Надира Азимовнадан келген. Бир пункту баягы ошол эсептөө палатасында иштеп аткан кызматкерлер боюнча алар макулдук өз бердиңер, ал боюнча Надира Азимовнанын сунушу менен өздөрү макулдук берип алганга даяр. Аны койбосок деле болот, Надира Азимовна. Себеп коюп кое берели? Мейли. Экинчи сунушуңуз бул баягы аудиторлорго тийиштүү. Бул жерде просто Акылбек Туманбаевич менен карама каршы келип калыптыр. Акылбек Туманбаевич тоже ушул сунушту киргизген, бирок ошол аудиторлорго ушул пункт иштелсин деп. Кандай дейсиз бул боюнча? Бул боюнча, урматтуу депутаттар, эми кылмыш үстүндө кармалган учурлардан кошпогондо эсептөө палатасынын төрагасын, анан жогорку кеңеште шайланган 9 аудиторлор жөнүндө иш козголо турган болсо, прокуратура тарабынан анда жогорку кеңештин макулдугусуз кармалбайт деген сөз эми калса болот да, 9-3. Ал эми калган эсептөө палата 3 абзацтагы эсептөө палатасындагы кызматкерлердин бардыгына кол тийбестик кылган, бул туура келбейт да. Мен ошол абзацты алып салайлы деп атам да. Мен дошко коем. Урматтуу депутаттар, Надира Азимовна Нарматованын сунушу аталган мыйзам долбоорунун 33-чү беренесиндеги 3-чү абзацы. Ошо кызматкерлер боюнча пункту мыйзамдан алып коюу боюнча. Дошко коем, дош берем. Ким макул?
Ким каршы? Жок, көпчүлүк дош менен Надира Зинанын сунушу өттү. Экинчини мен коюп эле койдум, аны сиз макулдугуңузду бердиңиз. Анда кийинки сунуш депутат Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнадан келди. Бул гендердик саясат теңдик боюнча. Жок, ошо гендердик теңдик боюнча. Өзүңүз тактап коюңуз. Мына биздин жогорку кеңештин аппаратынын отдел экспертиз заключениясын берип атат да, ну, к моему предложению. Ошондо деген почему-то счетный палатада, ну, они чуть ошиблись, да. По закону о гендерном равенстве не менее 70% туравы, урматтуу коллегалар. Ошондо президент закрепляет 1/3, жогорку кеңеш закрепляет 2/3. Итого от президента сколько кандидатур? 3, и от депутатов 6. Вот общее количество дан получается 3 человека. Президенттен 1 аял болуш керек, айым болуш керек, и депутаттардан 2 айым болуш керек, анда 6-дан. Тогда получается 1/3. Справедливо. По закону не менее 30%, не менее одного пола. Ушу кандай эле ушу бизге келгенде эле ушинтирип каласыңар, урматтуу мырзалар. Эми болду булачы. Ну чё этот? Ну как это так? 2/3. Эльвира Жыргалбекова, мен азыр дөшкө коюп берем. Анда урматтуу депутаттар. Анан счетный биздин отдел экспертиз деген процент деп санаш процент деп мына немножко они не так поняли, да? То есть получается 1/3 болгондо это не менее там, да, по цифрам тоже и сходится, и по процентам сходится. Трагедия эмес, да? Макул, анда Эльвира Жыргалбековна сиз түшүндүрүп бердиңиз. Урматтуу депутаттар, түшүндүңөр да сунушту. Анда Эльвира Жыргалбековнанын сунушуну дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Коюп колдоп бериңиздерчи, урматтуу коллегалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 депутат макулдук берди. Ким каршы? Каршы жок. Көпчүлүк дош менен Эльвира Жыргалбековнанын сунушу өттү. Анда кийинки жок, депутат Алтынбековдун сунушу сөз сизде, депутат Алтынбековдо. Данияр Эрмекович, мен 2 сунуш. Урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, угуп коюңуздар, эмне сунушту тактап коюп атат. Урматтуу депутаттар. Мен 2 сунуш бердим эле. Биринчи сунушум жанагы мен бул 3-чү статьяда бар экен, бул түшүндүрмөсүндөчү, жанагы мүчөсү дегендечи. Ал боюнча мен чакыртып алам, тартып алам. Сунушумда экинчи сунушум боюнча 34-чү берени боюнча. Толуктоолорду, кызматтык автобус, кызматтык турак жай ушуларды. Аны добушка коюп беришиңизди суранам. Урматтуу депутат. Анда мен түшүндүм. Урматтуу депутаттар, толук окуп коесузбу? Урматтуу депутаттар, мына 34-чү беренеси боюнча Алтынбеков Айбек Алтынбекович толук окуп берсин сунуштун өзүнөн. Сөз сизде. 34-чү берененин ченемдерине белгиленген тартипке ылайык эсептөө палатасынын аудиторлоруна кызматтык автоунааларды жана кызматтык турак жайларды берүү жөнүндө жобонун киргизүүнүн мүмкүнчүлүгүн сунуштайм. Сунуш түшүнүктүү болду да, урматтуу депутаттар. Анда депутат Алтынбеков Айбек Алтынбековичтин сунушун дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен сунушу кабыл алынды. Анда урматтуу депутаттар, кийинки 4-чү сунуш бул депутат Ормонов Улукбек Зулпукаровичтен келди. Угуп койгула, урматтуу депутаттар. Бул отчет боюнча эсептөө палатасынын отчету жогорку кеңеш тарабынан канааттандырылык эмес деп табылса, президентке жогорку кеңеш тарабынан өтүнүч
кетирилет дейт. Данияр Эрмекович. Сунушу Кыргыз Республикасынын президенти эсептөө палатасынын төрагасы өз демилгеси боюнча же депутаттардын жалпы санынын кеминде 3төн 2-синен ашыгын добуш менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин өтүнүшү боюнча элеген кызматынан бошотот деп чечилет, четтетет дейт. Ушул сунушту негизи урматтуу депутаттар, бул мындай болот да. Негизи регламентте өзү жазылган. Беренеде бар. Сөз депутат Алтынбековда. Данияр Эрмекович, мен Ормоновдун сунушу да турабы. Ал эки сунуш деди да, бириси чакыртып алуу боюнча сунуш, экинчиси дагы сиз окуган сунуш да. Ошо экинчи сунушун дагы бир көрүп койбойлу, кагаз жүзүндө келди, мен бердим деди эле комитеткечи. Келгенби? Жок, ошол эле сунушту кайра комитеттегилер карап бергиле деди. Айбек Алтынбек. Менде мындай түшүнүк болду да, Ормонов мынтип айтты. Мен чакыртып алайын деп арызымды алып келдим эле, азыр комитеттеги депутаттар чечип бериңиздер. Мен өзүм менен алып кеттим аны дедиле, биз колдойбуз, бара бериңиз дедик. Жок, чакыртып алды анысынчы. Ошо добушка эле коюп коюңуз болду. Жок, хорошо, мен добуш коюп берем. Просто азыр депутаттарга түшүнбөйт. Мындай болду да. Ормонов келип бул сунушту арка кайтаруу боюнча жазуу түрүндө келтирип, бирок тапшырбады. Бизге комитеттин она салып койду да. Мен 2 жолу сурадым. Сиз биздин депутаттарга окшоп аягында коюп бер деп сурап атасызбы десем, мен жазуу түрүндө турат, өзүңөр чечип койгондор чыгып кетти. То есть конкретиканы айтпай койду да. Жо, мен айтып коеюн, силерди давит эткендей болбоюн деди. Комитеттегилер чечип бериңиздер деди. Бирок жоопкерчиликке тартылышын каалайбыз да баарыбыз. Ошон үчүн колдоп коелу, болду. Анын эч эмеси жок. Анда Улуу Ормоновдун сунушун дош коюм, дош бериңиз. Ким макул? Жок, колдоо боюнча. Сунуш дошко коюм, дош бериңиз. Ким макул? Ким каршы? Ким каршы? Сонда өндөрүшүз. Анда көпчүлүк дош менен сунуш өттү. Анда урматтуу депутаттар, негизи 4 сунушту биз кийинки комитеттин жыйынына отдел эсептөө палатасынын юристтери менен отдел менен иштеп чыгышсын, кийин сравнительный таблицага отургузгула. Анан ошого карап биз комитетке кайрадан алып чыгып, анан жалпы чечимди экинчи окууда чыгарайлы. Данияр Эрмекович, мен сунушумду кийинки окууга. Ооба, сиз жазуу түрдө берсеңиз, кийин биз ошо комитетте сиздин сунушуңузду баягы корутуштууларды эске алып, анан дошко коюп беребиз. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги биринчи маселени биз карап бүттүк. Бул маселе боюнча келгендер барсаңыздар болот. Анан кечиресиздер, урматтуу депутаттар, могул жерде азыр Надира Азимнанын сунушуну биз колдоп бердик, бирок экинчи пунктта, үчүнчү пункту алдык, экинчи пунктта Надира Азимовна макулдук берди. Себеп ал сунуш, ошо аудиторго тийиштүү сунуш Акылбек Тогузбаевичтен келип түшкөн. Аны эсептөө палата колдоп макулдугун берген, бирок биздин отдел экспертиза корутундусу чечимини каршы бериптир. Ошондуктан Акылбек Тогузбаевич суранды эле, ал иш сапарда экен, ошонун сунушуну өзгөчө депутаттарга салып бериңиз деп. Анын сунушу ошол эле Надира Азимовна айткандай, баягы кол тийбестик только аудиторлерге иштелсин. Берки ошол жерде кызматкерлерди мына Надира Азимовнанын сунушун биз алып салдык. Анда Акылбек Тогузбаевичтин сунушун дош коем, дош бериңиз. Ким макул? Ким каршы? Жок, көпчүлүк дош менен Акылбек Тогузбаевичтин сунушу өттү. Бир просто баягы стенограмма үчүн мен дошко коюп койдум да. Рахмат, бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Биз кийинки апта ушуну кайрадан иштеп чыгып, табличный формада отургузуп, анан дошко коюп беребиз.